Саламатсыздарбы, каналга кош келиңиздер. Мен бүгүн сиздерге соданын пайдалуу жактарын айтып берем. Сода, ашкана содасы башка нерселерге дагы пайда. Шейшеп салган шкафка соданы банкага салып, оозун ачып коюп койсоңуз, шейшептер таза жыттанып турат. Анткени сода жагымсыз жытты жок кылуучу эң мыкты каражат болуп саналат. Жумшак эмеректердеги, килем паластардагы жагымсыз жытты кетирүү үчүн килем паластын үстүнө соданы бирдей кылып сээп чачып чыгасыз. Бир канча убакыттан кийин, 20-25 минутадан кийин чаң соргуч менен сордуруп салсаңыз, жагымсыз жыттар жоголот. Матрастагы жагымсыз жыттарды да сода кетирет. Эгерде ашканада же үйдөгү жумшак эмеректердин матрасында кандайдыр бир жагымсыз жыттар калып кетпей жатса, анда тамак аш содасын пайдаланасыз. Ал үчүн соданы матрастын сыртына сээп, 2 сааттан кийин чаң соргуч менен сордуруп алсаңыз болот. Сода матрастагы жагымсыз жыттардан да арылтат. Идишке сода салып, ажатканага коюп койсоңуз, сода турган жерде жагымсыз жыт болбойт. Ушундай эле кылып идишке салып, муздаткычка да коюп койсоңуз, жагымсыз жыттарды өзүнө соруп алат. 1 литр сууга 2 аш кашык сода кошуп, атайын мочалканы суулап алып, дубалдагы обойлордогу дактарды сүртсөңүз тазалап чыгарат. Эгер обойдо дак болуп ал келип кетпей жатса, 1 аш кашык сууга 1 чай кашык соданы чылап, паста кылып, ошол эле дактын үстүнө 15-20 минут жаап турсаңыз, андан кийин сүртсөңүз дагы калбай калат. Кир жууганда кийимдердеги тердин жытын кетсин десеңиз, кийимди чайкаган сууга 1 аш кашык сода салып чайкасаңыз болот. Байпактарды, сүлгүлөрдөгү байпактардагы жагымсыз жыттарды кетирем десеңиз да, сууга сода менен нашатыр спиртин кошуп жуусаңыз жыттар кетет.